өтө кыйынчылык жашап өткөрдүм. Мен көргөн кыйынчылыкты мына кыргыздар көрө эле коюнчу. Өтө кыйын болуп жүрдү мага. Чүйгө бардым, чүйдөн бирөөнөн 1 сом эчтеке ала алган жокмун. Иштедиңиз, бирок бербей койдубу? Айлык сурадым. Тиги койду өлтүрдүң. Кийимгече алып атсаң, айлыгың ошого кетет деп коет болду. 1 сом эчтеке алган жокмун. Аяктан келдим, кайра Казакстанга дагы бирөө аркылуу кеттим. Аяктан деле эчтеке болгон жок. Аякта деле ошо кыйынчылык болду. Тоодон товарлап качып жүргөн күндөр көп болду. Немеде бияктан Таластан кеткенден кийин 5 жыл чүйдө эле болдум. Эң биринчи барышымда эчтеке жол билбей, эч ким деле эчтеке айтпай, 5 жыл иштедим, ар кимдин колунда иштедим. 6 адамдын колунда иштедим. 6 адамдын колунда иштедим. Айлык суразаң, айлык жок дейт. Иштиң, кийим алып бердим. Малды өлтүрүп койдуң. Тигиндей кылдың, ушул кийинип атсың, ичинип атсың деген максат менен эле баягы теңин алган жок. Теңин албай эле кул катары эле иштеп келдим. Андан кийин Айлык сурап неме этсең жок дешет. Айлыгыңды ана берем, мына берем деп алдагандар да болду. Ошо акча бербестен айыгын кылып эле кийимиң мынча болду, айлыгыңан ашып кетти деп айткандар да көп болуп атты андайлар дагы. Наоборот, мага берип каласың, карсың деп да айткандар көп болду. 5 адам ар кимиси ар кандай кылып теңин албай кул катары иштегендер эле болду. Казакстанда ошондой деп көп укчум эле, Казакстанда деле жок экен, өстүн эле Кыргызстанда деле бар экен ошондой басынтып кул катары иштеткендер өстүн Кыргызстанда деле бар экен. Жанга батып кетти. Анан көрөй ушундай жашоо сыйладым мен. Баарына жыйыштырып эле өлүш керек эле болуп калды. Же кетиш керек, же өлүш керек деп моюнга жип да салып азынта көрдүм. Өтөсүн ача калган жок. Болбой калды. Жол бербей койду. Айта алам, дагы немеси кенен экен, мээримдүү экен, жол бербей койду. Болбосо азыр мынтип отурбайт да болчумун. Бала жыртында жыттабайт да болчумун. Ошол кезде билбейм, эмгиче кандай болот эле. Товарлап да качып жүрдүм. Чөйлөргө жолуккан күндөрүм болду түнү менен. Эмнеге качасыз? Жөн эле кетем десеңиз. Кетем десең жибербейт да. Жибербей ошо кармап отурду. Аны койдун акчасын төлөйсүң, же болбосо аны жумушту бүтүрөсүң деп туруп наказание берип таштайт да болду, эч жакка кетпейсиң. Эгер качсаң ошо атып салам дегендер да болуп атты да. Ошондон кийин кой дедим, анан көрө өлүш керек, же болбосо биротоло качып нары кетиш керек деген эле ой максат болду. Көбүнчө эле баягы кетиш керек деген эле ой максат болуп турду. Башка эчтеке ойлонгон жокмун. Эң акыры жана ой келди. Качпайды койдум, башка да кылбай койдум. Анан көрө өлгөнүм арак дедим. Ушул жашоодо жашаганчадан көрө өлгөнүм арак. Анан кийин жип да салып, муунуп да өткөн күндөрүм болду.